Эми кийинки көйгөйлүү маселе Кытай менен виза кандай болуп атат? Биздин ишкерлер дагы эле виза ала албай, көпчүлүгү Россия аркылуу, көптүрүгү Казакстан аркылуу чыгып атат. Мен былтыр да көтөрдүм эле, бул маселе эмне чечилбей атат? Ушу жөнүндө тагыраак маалымат берсеңиз. Негизинен сүйлөшүүлөр биз жүргүзүп бүтүргөнбүз. Өзүңүз азыр көрүп атасыңар, мындай Кытайга окууга чыккан студенттерибизге азыр эч кандай кыйынчылыктар жок. Бул бир. Мурда болгон. 1-2 жыл ушундай кыйынчылыктар болгон. Быйыл эч бир ошо окууга чыккан биздин балдарыбызга проблема жок. Эми эки проблема болгон, бул ишкерлер жана жүк ташуучуларга. Биз негизги сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бүттүк, алгоритмди биз иштелип чыктык. Азыр ички процедураны бүткөндөн кийин бул эки алгоритм ишке ашат жана ушу менен биздин ишкерлер үчүн жана жүк ташуучулар үчүн виза проблема чечилет деп ойлойм. Эмне себептен биздин дипломатиялык мамиле начарлап кетти Кытай менен? 2 жыл болду, чечсеңиз болот эле. Бул кошуна өлкө болсо, негизги экономиканы көтөрө турган биз Кытай менен биз мамилебиз жакын болуш керек. Мен сиздин оюңузга кошулбайм. Биздин Кытай менен мамилебиз жакшы. Жакын арада эле өзүңүз билесиз, июнь айында биздин президентибиз мамлекеттик сапар менен барган. Ушун визиттин алкагында стратегия өнөктөштүк жаңы деңгээлге биздин мамилебиз көтөргөнбүз. Ушу боюнча биз ушундай биргелешкен декларацияны кабыл алганбыз. Ошондуктан биз Кытай менен азыр мамилебиз өтө мындай жакшы деп айтабыз. Бирок виза маселе деген бул башка маселе. Анда Кытай тарап чечкенге даяр. Жакшы болсо виза маселесин чечиш керек эле. Бул силердин эле тышкы иштер министрлигинин иштөө акыбалы начарын көрсөтүп турат. Жакшы болсо визаны берет эле го. Элибиз катташа албаса, ишкерлер катташа албаса кандай мамиле? Эмил Токтокулович, сиз өзүңүз билесиз, эмне себептен мындай виза режим Кытай тарап күчөткөн. Анан дагы бир нерсени айтайын, бул жалаң эле Кыргыз республикасына багытталган эмес. Башка мамлекеттерге да ушундай күчөтүү режим киргизилген. Андай эмес, Казакстан менен Россиянын мамлекеттери граждандары жөн алып атат визаны. Бир эле Кыргызстанга ушунча мамиле. Мындай маалымат менде силердин чабалдыгын көрсөтүп турат. Айтканым мойнума албайт экенсиз. Мен былтыр айтканмын. Эмне себептен виза бербейт ишкерлерге? Болма жалса 2 жыл өттү. Биздин ишкерлерде күнөө жок да. Анын изилдеп такталды бардыгы. Дагы эле чечелек визаны. Урматтуу Эмил Токтокулович, виза режим бул башка мамлекеттин укугу жана позициясы жана саясат. Ошо саясатты ким жүргүзөт бизде? Тышкы иштер министрлиги жүргүзөбү? Кытай тарабынан Кытай тарап жүргүзүп атат. Кыргыз тарабынан биз жүргүзүп атабыз.